Дүйнөгө белгилүү баскетболчу Шакил Нил өзүнүн баскетбол карьерасында 30 000 упай топтогону жетишкен. Бирок бир гана жолу алыскы аралыктан сеткага топту түшүргөнү үчүн 3 упайга эсептелген. 1992 жылы улуу баскетболчу Майкл Джордан алтын медаль тапшыруу аземинде Американын желегин жамынып турган. Бул анын патриоттук сезимдерин күчтүү экени деп ойлоп жатсаңыз, жаңылышасыз. Көрсө Майкл Nike фирмасы менен келишим түзүп туруп, бирок Reebok фирмасына таандык форма кийип алган болот. Ошол себептен форманы жашыруу үчүн байрак жамынууга мажбур болгон. Баскетбол аянтчасында топ менен чуркоо эрежесин 1891 жылы мугалим Джеймс Нейсмит ойлоп тапкан. Бирок бул эреже 1935 жылдан баштап гана колдонула баштайт. Ал эми аялдар арасындагы баскетбол оюну 1976 жылдан кийин гана Олимпиада программасына киргизилген. Россияга баскетбол 1906 жылы келип, биринчи жолу Санкт-Петербург шаарында ойнотулган. Алгач баскетбол үчүн кадимки футбол тобу колдонулган. Тарыхта эң узун баскетболчу деп Сулейман Али саналат. Анын бою 2 метр 45 сантиметр болгон. Бирок азыркы күндө эң узун баскетболчу Судан өлкөсүнөн чыккан Мануте Бол саналууда. Анын бою 231 сантиметрди түзөт. Эл арасында баскетболду жалаң гана бою 2 метрден жогоркулар ойнойт деген миф бар. Бирок бул туура эмес. Анткени көптөгөн баскетболчулардын бою 170 сантиметр айланасында. Жада калса америкалык мыкты баскетболчу Макси Бокстун бою 160 сантиметрди түзөт. Баскетбол алгач пайда болгондо 13 гана эрежеси болгон болсо, бүгүнкү күндө ал 200дөн ашуун. Ал эми командаларга токтоло турган болсок, баскетбол боюнча эң күчтүү деп Бостон Селтикс командасы табылган. Алар өз тарыхында 16 жолу жеңишти багындыра алышкан. Мындай маалыматты бүткүл дүйнөлүк баскетбол уюму билдирет. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.